Саламатсыздарбы? Сиздер менен кайрадан Мектеп Плюс каналы. Бүгүнкү темабыз Future Simple Tense. Жөнөкөй келээрчак. Жөнөкөй келээрчак англис тилинде Future Simple жана Future Indefinite Tense деп эки түрдүү аталат. Future Simple Tense келээрчакта боло турган кыймыл-аракетти билдирет дагы. Will модалдык жардамчы этиштин жардамы менен түзүлөт. Will модалдык жардамчы этиши бардык жакта бирдей жакталат дагы төмөндөгүдөй колдонулат. I will, you will, he will, she will, it will, we will, you will, they will. Анда эмесе мисал карап көрөлүк. I will go with you. Мен сени менен барам. Сүйлөмдө негизги этиш go, баруу. Will жардамчы этишинин жардамы менен will go, барам деген формага ээ болду. Демек, келер чакта боло турган кыймыл-аракетти билдирди да, бул сүйлөмдө азыр кабыл алынган чечимди билдирүү үчүн колдонулду. It will rain tomorrow. Эртең жаан жайт. Негизги этиш. Rain. Will келер чактын жардамчы этиши. Эртең жаан жайт. Демек, келер чакта жаан жая тургандыгын божомолдоп жатабыз. Мурунку тажрыйбага таянып, же болбосо көрүп турган нерсеге, мисалы күнбүркөк, же болбосо асманда булут бар. Ошого таянып, келечекте эртең жаан жай тургандыгын божомолдоп жатат. We will open the window. Биз терезени ачабыз. Демек, open негизги этиш, will келер чактын жардамчы этиши. Will open ачабыз. Демек, келер чакта боло турган кыймыл-аракет. Эмне кыларын, ниетин билдирип жатат. Эми сүйлөмдүн түзүлүшүнө көңүл буралы. Жогоруда мисалдарда көргөндөй эле эң биринчи сүйлөмдүн ээси келди. Will келер чактын жардамчы этиши сүйлөмдүн ээсинен кийин колдонулду. Андан кийин негизги этиш учур чакта, башкача айтканда биринчи формада өзгөрүүсүз колдонулду. Кайрадан эле ошол мисалды кайталайлык. I will go with you. Мен сени менен барам. Демек, сүйлөмдүн ээси I will келер чактын жардамчы этишин колдондук. Модалдык жардамчы этиш. Андан кийин негизги этиш go, баруу. Учур чакта өзгөрүүсүз эч кандай мүчөсү жок биринчи формада колдонулду. Андан соң сүйлөмдүн башка мүчөлөрү колдонулду. Кийинки мисалыбыз It will rain tomorrow. Эртең жаан жайт. Кайрадан эле сүйлөмдүн ээси it. Will келер чактын жардамчы, модалдык жардамчы этиши. Сүйлөмдүн ээсинен кийин колдонулду. Андан кийин rain негизги этиш биринчи формада учур чакта өзгөрүүсүз эч кандай кошумча мүчөсү жок колдонулду. Андан кийин сүйлөмдүн башка мүчөлөрү. Демек, жөнөкөй келер чакта сүйлөм түзүү үчүн сүйлөмдүн ээсинен кийин will жардамчы этиши колдонулат да, андан кийин негизги этиш учур чакта өзгөрүүсүз биринчи формада колдонулат. Азыркы англис тилинде жөнөкөй келер чакта көбүнчө will колдонулат, бирок мурун биринчи жак жекелик түрдө жана биринчи жак көптүк түрдө, башкача айтканда I жана we адатоштору менен shall жардамчы этиши да колдонулган. Азыр дагы колдонулат, көп кездешет, бирок көбүнчө сунуш киргизүүдө же кеңеш суроо үчүн колдонулат да, көбүнчө өзеки сүйлөшүүдө азыркы учурда жазууда деле will жардамчы этиши негизинен колдонулат. Мисалы, Shall I open the door? Мен эшикти ачайынбы? Бул сунуш. Shall we go to the cinema tonight?
Кечинде кинога баралыкпы? Бул дагы сунуш. What shall I tell her about this decision? Мен ага бул чечим жөнүндө эмне айтышым керек? Бул кеңеш суроо. Жөнөкөй келер чакта will жардамчы этишин кыскартып колдонсок да болот. Демек төмөнкүдөй кыскартабыз. I will, I'll деп кыскартылат. You will, you'll. He will, he'll. She will, she'll. It will, it'll. We will, we'll. You will, you'll. They will, they'll. Бирок эсиңизде болсун, жазуу түрүндө, официалдуу тилде сөзсүз толук формасын колдонууга аракет кылыңыз. Белгилей кетелик, it will деген сөздүн кыскартылышы it'll сейрек кездешет, ошондуктан көбүнчө учурда it will колдонсоңуз туурараак болот. Жөнөкөй келер чакта терс сүйлөм not деген бөлүкчөнүн жардамы менен түзүлөт. Not жок. Демек бул бөлүкчө will жардамчы этишинен кийин коюлат. Мисалы, I will not go with you. Мен сени менен барбайм. Демек, сүйлөмдүн ээси I, андан кийин will жардамчы этиши келди. Андан соң not бөлүкчөсү колдонулду. Кайрадан эле этиш учурчакта өзгөрүүсүз биринчи формада колдонулду. Not бөлүкчөсү will этишин жана негизги этиштин ортосунда колдонулду. It will not rain tomorrow. Эртең жаан жаабайт. Кайрадан эле сүйлөмдүн ээси it, андан соң will келер чактын жардамчы этиши, not бөлүкчөсү жок деген сөз жардамчы этиштин жана негизги этиштин ортосунда колдонулду. Мына негизги этиш. Өзеки сүйлөөдө will not деген сөздү кыскартып дагы көп колдонобуз. Won't деген формага ээ болот. Мисалы, it won't rain tomorrow. Эртең жаан жаабайт. Демек, will not, won't деп кыскартылды. Суроолуу сүйлөм түзүү абдан оңой. Will жардамчы этиши сүйлөмдүн башына колдонулат да, андан кийин сүйлөмдүн ээси келет. Сүйлөмдүн ээсинен кийин негизги этиш биринчи формада турат. Башкача айтканда, сүйлөмдүн ээси жана will жардамчы этиши орун алмашып калат. Will I go with you? Дагы бир нече суроолуу сүйлөмдөрдү карайлык. Will you come early? Сен эрте келесиңби? Will it be cold? Суук болобу? Will she dance? Ал бийлейби? Will he arrive soon? Ал жакында келеби? Темабызды толуктап өз алдыңызча төмөнкү көнүгүүнү кылып көрүңүз. Ар бир сүйлөмдү терс жана суроолуу сүйлөмгө айлантыңыз. Сиздер менен Мектеп Плюс каналы болду. Каналга жазылууну унутпаңыз, жакындарыңыз менен бөлүшүп, кийинки сабакта жолугушканча саламатта калыңыз.